Убакыттын өтүшү менен убадаларды эстөөгө кез келет. Президент Жээнбеков талапкер кезинде калкка өлкөнү өнүктүрүү программасын сунуштап, ал бир катар конкреттүү убадалардан турган. Сооронбай Жээнбеков президенттик ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө дагы ар кыл тармак боюнча убадаларды берген. Айрымдары кыска, кээси узак мөөнөткө мерчемделет. Бир жыл ичинде бул багытта кандай иштер аткарылды, кайсылары келечекте аткарылат? Эске салабыз. Шайлоо учурунда да, андан кийин дагы мамлекет башчысы президенттик мөөнөтүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири аймактарды өнүктүрүү болоорун баса белгилеп келет. Өткөн жылдагы региондорду өнүктүрүү деп аталып, каржылык ресурстар аймактарга бурулду. Алсак Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду берген насыялардын 80% өлкөбүздүн ар кыл аймагында. Мындан сырткары айыл чарбасын каржылоо программасынын алкагында 11 коммерциялык банк тарабынан жалпы 5 миллиард 200 миллион сомго насыя берилди. Насыялар жер иштетүү жана мал чарбасына жылдык 6%, багбанчылык жана асыл тукум мал жандыгын өстүрүүгө 8% менен берилди. 2018 жылы региондордо 200гө чукул жаңы ишкана ачылып, 2,5 миңге жакын жумушчу орду түзүлдү. Ички, тышкы миграция айыл жерлеринен үстөмдүк кылаарын эске алганда, элетти өнүктүрүү өлкө келечеги үчүн мааниси чоң. Аймактарга артыкчылык менен көңүл буруу бир жыл менен чектелбей, алдыдагы жылдарда дагы уланат. Региондо абдан көп проблемалар бар. Ошолорду чечиш керек. Азыр сыртка миграцияга ким кетип атат? Алыскы бийик тол райондордон айыл жерден кетип атышат. Айыл жери, алыскы бийик тол райондор. Бул биздин өзөгүбүз. Биз Кыргыздын генофонду. Ошон үчүн ал жака биз көңүл бурушубуз керек. Ошон үчүн мен мынау регионду өнүктүрүү жылы деп кабыл алдым. Ошо таза суу менен камсыз кылуу, ирригация боюнча мына программалар кабыл алган. Таза суу менен камсыз кылуу, ирригация түйүндөрүн куруу жана жакшыртууну Сооронбай Жээнбеков шайлоо учурунда дагы убадалаган. Былтыр майда Ысык көл облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө өлкө башчысы Кыргыз Республикасынын ирригация системасын реконструкциялоо долбоорунун тушоосун кести. Бул долбоорду ишке ашыруу максатында 6 суу чарба объекттерин куруу үчүн Кытай тарабынан грант катары бөлүнгөн 32 миллион АКШ доллары багытталат. Анын алкагында Ысык көл, Баткен, Талас жана Чүй облустарында суу чарба объекттерин куруу жана реконструкциялоо каралган. Алар эксплуатацияга киргизилгенден кийин 5410 гектар өздөштүрүлө элек жерге суу жеткирилип, 22100 гектар жерди суу менен камсыз кылуу жакшыртылат. Долбоорду ишке ашыруу жалпысынан республика боюнча 40 000 айыл жашоочусун жумуш менен камсыздайт. Ипотекалык компания мына 14% бере баштаган. Мен өкмөт башында 10%га түшүрдүк. 10%га. Кече 8% гана түштү, мен даярдап келдим эле. Даярдап келдик эле. 8%га түштү. Келечекте буну 7-6%га түшүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Шайлоо учурунда убада кылып, анан президенттик ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө улам кайрылып, көзөмөл кылып турган дагы бир багыт жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу. Мамлекеттик ипотекалык насыялар алгач 14%дык үстөк менен берилсе, алгач 10%га, андан көп өтпөй ал 8%га түштү. Былтыр мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 3800 жаранга ипотекалык насыя берилди. Жалпы сумма 4 миллиард 300 миллион сом. Бюджеттик мекемелердин кызматкерлери үчүн ипотекалык кредиттердин пайыздык чени 7ге төмөндөтүлөт. Кыргыз мамлекетинде эң көп айлык алган бул мугалим болуш керек, урматтуу агайын туугандар. Мугалим сырттан акча издебеш керек балашкан багам деп. Аны мамлекет камсыз кылыш керек. Ал биздин келечек балдарды окутуп тарбиялаш керек. Врачтардыкын буюрса аяка карайбыз, спортко, маданиятка, укук коргоо органдарына дагы мына айлык аз. Эмне үчүн коррупция көп дейт? Айлык аз. Буларды да карайбыз. Октябрдан тартып үй бүлөлүк дарыгерлердин эмгек маянасына кошумча каражаттар кошула баштады. Баштапкы айлыгына үстөк акча дарыгердин жасаган иштерине жараша кошулуп, анын суммасы 16 000 сомго чейин жетет. Мындай ишине жараша кошумча медиктерди шыктандыруу жана көрсөтүлгөн медициналык кызматтардын сапатын арттыруу максатын көздөйт. Буга чейин президент Жээнбеков менен жолугушууларда жарандар тарабынан көтөрүлгөн маселелердин дагы бири майыптыгы бар балдардын ата-энелерине айлык акы төлөп берүү өтүнүчү. Бирок эң оор маселе ушул болчу, баягы биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз, майып балдарыбыздын ата-энелери ошо баласын карап, же иштей албай, же каражаты жок, кыйналып жүргөн
мына учурумун артта калды десем болот. Мына ушул маселени быйыл өкмөт чечти. Ошол майып балдардын үйүндө отурган нерсени дагы бул аз болсо дагы буюрса кийин көбөйтөбүз. Аз болсо дагы ушул маселе чечилди. Өлкөдө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 29 миңден ашуун. Эми аларды караган адамдарга айына 5 миң сомдон айлык бериле баштайт. Ошолор башка жакка чыгып айлык таба алышпайт, иштей алышпайт. Мына ошондуктан мамлекет өзүнүн мойнуна алып, азыр чечим кабыл алдык. 1 январдан баштап 2019 жылы эне болобу, өзгөчө энелер ошо баланы кармап, же пенсияга келечекте пенсияга чыга албайт. Мына ушулардын баарын келечекте пенсияга чыксын, азыр айлык алсын деп чечим чыгардык. 1 январдан барып баштап ошо энелер, эжелер айлык алып, өзүнүн баласы болсо дагы жанын багат. Дебаттарда да, кийин аймактарды кыдыруу учурунда да, тийиштүү мамлекеттик түзүм жетекчилери менен жолугушууларда да Сооронбай Жээнбеков президенттик мөөнөтүндөгү артыкчылыктуу багыт коррупция менен күрөшүү болоорун айтып келет. Коррупцияга каршы күрөш укук коргоо органдарына Коопсуздук кеңешинде коюлган катуу талаптар менен башталып, мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды демонтаждоо, коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу иштери менен уланууда. Бир катар резонанстык ири коррупциялык иштердин бети ачылып, жогорку даражалуу мурунку чиновниктерге карата кылмыш иштери ачылды. Паракорлукка каршы күрөшүүдөн түшкөн каражат үчүн атайын эсеп ачылып, алар кайсыл тармакка жумшалаары айтылды. Уже поступило 5,5 миллиарда сомов. 5,5 миллиарда сомов с этой коррупцией. И те средства, которые сейчас находятся в счете Национальном банке от борьбы с коррупцией, я тогда сказал, когда этот счет открывался, вы знаете, миграция в основном идет в город Бишкек и Чуйскую область. Сейчас школы, детские сады очень переполнены здесь. По 60, 65, по 55 школьников в одном классе учатся. Мы эти деньги направим на эти социальные объекты полностью. Бишкек и Чуйскую область. Паракорлукту кескин азайтууда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдө ачык айкындыкты камсыздоо зарылдыгын президент Жээнбеков президенттикке талапкер кезинде белгилеп, электрондук өкмөттү ишке киргизерин убадалаган. Аймактарды кыдыруу учурунда заманбап технологиялардын мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөгү маанисин да айтып берген. Кааласаң жаап коюп, кааласаң тергөөчү чөнтөгүнө салып алып, же машинага салып алып, уголовный ишти бекитип алып, бизнес кылганда токтойт. Азыркыдай 2 жылдап түрмөдө жата бербейт чыра албай. 5 жылдап, 8 жылдап сот боло бербейт. Мына болуп атпайбы ошондой азыр? СИЗОдо жатат 9 айда, 1 жылдап мына жаткандар бар, чирип жаткандар бар. Ошонун баары токтойт мындан. Баардыгы тең, кылмыш иштердин баары тең көзөмөл болот. Кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри 1 январдан баштап иштей баштады. Сооронбай Жээнбеков 2020 жылга чейин 370 мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү электрондук форматка өткөрүүнү убада кылган. Учурда түндүк электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасын ишке киргизүү боюнча иш-чаралар жүрүүдө. Түндүк системасына техникалык кошулууга 31 мамлекеттик орган менен келишим түзүлүп, 8 мамлекеттик органдар ортосунда маалымат алмашуу камсыздандырылды. Балдарды бала бакчаларга кабыл алууда электрондук кезекке туруу системасы ишке киргизилди. Бул системага быйыл мектептер дагы кошулат. 2023 жылга чейин өлкөнү санариптик трансформациялоо концепциясы кабыл алынды. Аргыл мамлекеттик кызмат, аргыл социалдык чөйрө өкүлдөрүнүн катышуусу менен өлкөнү 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгып кабыл алынды. Анын алгачкы этабы 2023 жылга чейин эсептелип, ондогон ири долбоорлорду камтыйт. Президент Жээнбековдун кызматтагы 1 жылына баа берип, эксперттер белгилешкендей, шайлоо убагындагы убадалар ырааттуу аткарылууда. Башкысы өлкөдө саясий туруктуулук болсо, башка ири долбоорлорду ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар.